Atalar, hurmatlı eceler, eneler, жаш dostlar. Bugün күндө bir ele Kırgızstanda emas, бүткүл дүйнөдө, бүткүl жер бетинде саясий кырдаал бар. Ошон үчүн бүгүн Кыргызстанда бүт өлкөдөн жаштар өкмөтү деп түзүлүп, мына кече Карабалтада түзүлүп бүгүн Ошко келиштир, кече 2 күндөн бери Ошто жүрөт балдар. Анан биз максаттарын угуп көрдүк. Ушу Кыргызстанда патриот, таза, уурулукка бир канга аралашпаган, таза жаш лидерлерди өстүрсөк деп жүргөн балдар экен. Бая бир жылдай бир Мадумаровдор чыкпады беле. Ошого окшогондой балдар экен. Анан эми бул жигиттерди угуп көрүнгөн жерге барса эле биздин Оштун эли меймандос, биз жакшы тосуп алып, сөзүн угуп жөнөтөлү деп мына Бабурду сурадык эле. Бүгүн Бабурдун директору жок, Бабурду уруксат бербей койду. Ушул жерде кыскача оюн айтып, анан батаңыздарды берсеңиздер, бул балдарды жолго салсак. Максат bir революция кылып bir басып алайлы деген максат жок. Ниет таза, Кудайдын алдында ниет таза. Биз мына Сонунбек экөөбүз жаштар комитет 2010 дагы, андан кийин ОБСнын күчтөрү киребиз дегенде дагы элге кыйын иш түшкөндө сиздердин алдыңыздарда жүрөбүз, майза болуп. Ооба, көрүп атам. Кандай оор күндөр болсо дагы, кандай иштер болсо да алдыңыздарда жүрөбүз. Демек, мен сиздердин шайлаган депутатыңыздар катары, жаштардын шаардык кеңеште эң жаш депутат катары тетири бурулуп албай ушу балдарды алдынан тосуп чыгып, сиздерге жолугуштуруп коелу дедим. Кандай дейсиздер? Анда мен сөздү дайырга берсем, ушу келген максатыңыздарды айтып, эми кичине бир нерсе болсо эле азыр кырдаал оор, ар түрдүү нерселерге бурмала берет. Сиз оюңузду, максатыңызды айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн эле чыга калган жокпуз. Деги эле буга чейин өлкөнүн бардык аймагында жаштар менен чогулуп, атайын түзүлүп, мыйзамдуу каттоодон өткөн жаштар коомдук бирикмелери менен биргеликте кыргыз жаштарынын, кыргызстандык жаштардын биримдиктүү бир күчүн түзөлү. Ал ошол жаштардын ынтымагын чыңдайлы. Ошол жаштар ынтымагын Бишкекте эмес, бардык аймактарда кыдырып, элдин, ошол жаштардын кебин угалы, сөзүн угалы деген максат менен жакында ушу биз жаштар өкмөтү деген уюм түзүп, ошол астыбызга максат коюп, кыргыз жаштарынын ынтымагын чыңдоо максатында кыймылдын бет ачарын кылганбыз. Анан биздин ушу кыймылдын бет ачары ушу жаз айына туш келип калган себептенби, же кайсы бир чочулоолор болуп жатабы, ал мага белгисиз, бирок айрым бир суроо талаптар, эл тарабынан суроолор болуп атат. Биз ошо суроолорго жооп берели, эл менен, жаштар менен жолугалы деп алдыңыздарга келдик, конок болуп. Анан максаты биздин жаштар өкмөтү деген кыймылдын. Бул мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери кыргыз элин, биздин өлкөбүздү бир уч саясатчылар башкарып атат. Жакшы башкардыбы, жаман башкардыбы, ага эл өзүнүн баасын берет. Ошол убакта жаштар өзүбүздүн да аларга айтчу сөзүбүз, өзүбүздүн пикирибиз бар. Биз бүгүнкү күндө кыргыз жаштарын бириктирип аткан максатыбыз бул бүгүнкү бийликти кубалап жиберүү эмес, бийликке жан тартуу эмес. Бул эки бүгүнкү күндө түзүлгөн оппозициялык кыймылга дагы аралашпаган, бийликтин астында дагы бирикпеген өзүнчө көз каранды кыргыздын патриот жаштары. Биздин максат келечекте мына кыргыз элин башкарган, журт башына келе турган инсандар булар, таза инсандар болсо, анан мурдага окшоп электорат топтош үчүн кыргызды түндүк түштүккө, батыш чыгышка, ошо батышка барсаң айыл-айыл, көчө-көчө кылып бөлгөн саясатчылардын жолун жолдобой, биз азыртадан кыргыз жаштарынын биримдиктүү, ынтымактуу коомун түзөлү. Ушу жаштар өкмөтү деген бүгүнкү түптөлүп аткан ошо келечектеги кыргыз элитасы азыртадан ынтымакты чыңдап алалы деп ошол 7 дубанга кыдыруу максатына көздөп атканбыз. Ошо балким биздин бул максатыбыз башкача бир маалымат катары барган жерде кабыл алынса керек.
биздин экинчи жолку жолугушубузда кеминде биздин барганга чейин эле даярдалып турган тургундар биздин чогулушубузду өткөргөн жок. Биз ал жерде максатыбызды да айта алган жокпуз. Бирок мына жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу мына кече өзүңүздөр көрүпсүздөр, Ош ТВ телеканалынан дагы биздин максатыбызды айтканбыз. Айланайын туугандар, бизде жаман ой жок. Болгону кыргыз жаштарынын ынтымагын чыңдайлы. Бирдиктүү коом түзөлү. Мына эгерде түндүк түштүккө бөлүп, түндүккө барып, ал жакты мына оштуктар басып алганы калды деп, бул жака келип аркалыктар бийлик басып алды деген сөз болбош үчүн биз мына бардык аймактан коноктор чакырганбыз. Ошол себептен, эгерде мен мына сиздерге суроо коеюн. Бүгүнкү кыргыз жаштарынын ынтымагын чыңдоо максатыбыз жакпай атат десеңиздер, анда кетип кал деңиздер, биз кетип калалы. Эгерде туура десеңиздер, анда биз ушул кыймылыбызды мындан ары улантып, кайсы бир саясий күчтөргө курал болбой, өзүбүздүн жаштардын ынтымагын чыңдай берели. Ушундай максат менен келгенбиз, аксакалдар. Анан биздин келгенге чейин мына Ырсбай Абдыкадыров атындагы филармонияга өткөрүп беребиз деп уруксат берилген экен. Жакындаганда ал жерден баш тартып коюшту. Бүгүн кече мен Ош милициясынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаков менен сүйлөшүп, ага да максатыбызды айттык. Айтсак, бизге туура эмес маалыматтар жетти эле, максатыңар жакшы экен деп алда колдоого алды. Кыргыз эли бул эң айырмачылыгы, кыргыздын сакталып калган эң бийиктиги бул меймандостугу. Мына билесиздер, керек болсо үйдө апам жакшы көргөн конфетин, каткан алмасын бизге бербей, белгисиз конокту күтүп, силер жебегиле, келсе конок жесин деп айтат эле. Бул деген кыргыздын улуу салты, улуулугу. Мен ойлойм, биздин ушул жолугушубуз кенен тармакта өтпөй калганы, кенен алкакта өтпөй калганы албетте өкүнүчтүү. Бүгүнкү күндө ушул жаштар биригип атыптыр, жаштар бир ынтымакка чогулуп атыптыр. Келечектин пайдаланын азыртан ошол фундаментин түзүп атыштыр деген максатыбызды туура кабыл алса, бүт жаштардын биримдигинен бийлик өзүнө каршы күч катары кабыл албаш керек. Биз ушул 20 жыл аралыгында кыргыз элин башкарган, кыргыз элин ары баштаган, бери баштаган бир топ саясатчы бизди душман катары кабыл албаш керек. Биз өзүбүздүн таза жолубуз менен, биз өзүбүздүн тандап алган багытыбыз менен жүрө беребиз. Жерге айрым болгон бизге кысуулар же болбосо бут тоскондук биздин демибизди сындыра албайт, бизди кайра курчутат. Мен ойлойм, бул жерде эгерде биздин башка максатыбыз жок. Мен айтып берген максатыбыз ушул. Эң негизгиси ынтымак. Баарыбызга эле маалым болуп калды. Элдин эң бүгүнкү илдети түндүк түштүк болуп бөлүнгөнү. Биз эгер ушу жол менен кете берсек, ушу түндүк түштүккө бөлүп аткан саясатчылардын артынан ээрчи берсек, эртең Кыргызстан экиге бөлүнүп калат. Ошол себептен, эгер туура ылайык деп тапсаңыздар, биздин көтөрүп аткан демилгебиз бүгүн керек деп эсептесеңиздер, анда колдоого алат деп ишенем. Туугандар, ассаламу алейкум. Сөз бузуп коем. Азыр эми мындай да досум, ачык айтыш керек. Сөз беребизби? Элди эми бак жерде түндүк түшкү кылып бөлгөн эч ким жок, мына жердечи. Жеке мына жерде 5-6 саясатчы чогултуп алып, элди түндүк түштүк кылып бөлгөн ошолор. Кресло жетпей, башка жетпей. Давай мындай кылайлы. Президент иштеп атат. Президент саясатын колдойлу дагы. Баарыбыз мына жерде мүмкүнчүлүк менен 2017-ге чейин иштесин. Анан чогулуп алып эле бардыгыбыз. Бизге жетпей калды, бизге мындай болуп калды десе. Кандайчы мен шарт кеңеш депутаты болом. Жо, мен просто бул жерде туруп вижданым кайнап кетти. Мына силерден башка бул жерде эл турат бардыгы. Колдой турганда.
Bu nerse? Atayım, Ece tutturun. Tutturun Ece. Ece tutturun Ece. Sen bizden bile de atal. Ece tutturun. Ya uğayla da Uğurlar. Biz abi. Uğurlar. artık hakikaten demişim ben satıyordum Bunun lan. Bak var. gideceğim. Biz neyi kullandık? Hazır Ece. Bizden de oturmadık lan. Oturmadık. Bizden de oturmadık. Hiç kim muhtaç Ece mınдай кылайлы. Эми бул балдар мындай. Ар биринин сөзүн угайлы. Мындай эжелер мындай кылайлычы. Бул балдар Ece şart kez deputat olun. ал сөз берет. Sizler nerede verdiler tanıysınlar. Rak tanıyalar sanıyorlar. Эже мындай кылайлы. Урматтуу достор, мындай кылайлычы. Эжелер, бир мүнөт күч турган. Бир мүнөт. Жо эже, мындай кылайлы. Бул балдардын максаты эже İlatıp durup neler kıldınlar? Onlar bolmay tüşküler. Tüşüp biz bunlar özümüzün adamlar sözüne. Yemekler çaylarda basmaz bir basın. Çıkın ne kadar. Çık. Bizi büttüğüne karar bırak. Ece bizi büttüğüne karar bırak. Büttüğüne karar bırak. Varın şart kez Eceler, içine sabır kılınızlar. Bizde dağı, Calabat'ta, Calabat'ta, erten Sarıvaylı'na dağı yolumuşlar var iken, bul jigitlerden yolun Akjol kalap, sizlerden bardık biyilik öküldörü ülgü alıp, elge kelip daim joluguşulardı kılıp duruşuna tilekteş biz. Biyilik elge jakın boluşuna tilekteş biz. Şu baldarga bir bata verip koyun. Evet tuğanlar. Kıla. Nerede bunlar? Evet bize Ukrayna'nın gereği yok. Ukrayna'nın göresi arın ne oldu? Üç köpeğini atar. Oşa sınarıydı bizge gereği yok. Biz de gel bu yerde, el de gel. Bu yerde 4-5 saat çeşmeyin. Oşa oğlu, nerede 5 adam gelip aldı. Bizdeki turu döveye giler, sizlerdeki turu olmay. Uyat ya. Sana uyat. Sana Oldu. Biz bugün buga чейин дагы массалык маалымат каражаттарынан айтып келгенбиз. Биздин максатыбыз бүгүнкү күндө бийликти жактоо эмес, же оппозицияны колдоо эмес. Бул кыргыз жаштарынын, келечекте кыргыз элитасынын бүгүнкү күндө ынтымагын чыңдоо. Азыртыдан пайдалануу түзүү максатында биз чоң күч бололу. Кыргыз жаштарынын ынтымагын бириктирели. Келечекте ушул кыргыз түндүк түштүккө бөлүнбөсүн. Ал саясатчы, түндүктүн саясатчысы же түштүктүн саясатчысы эмес, биз Кыргызстандын саясатчыбыз. Биз кыргыз элинин өкмөтүбүз деген жаңы муунду пайдалануу түзүү, фундаментин түзүү максатында ушул жыйыныбызды баштаганбыз. Азыр мына Украинада багылы төңкөрүш болду. Украинадачы бирок ошол жерде баягы жалпы эл чыгып айтты. Мурунку саясатчылар эмес, башка муун келсин, жаңы муун депчи. Мүмкүн эл кандай кабыл алат барган жерде ушундай идеяларды айтып атышабы? Мына өзүңүздөр көп болдуңуздар, бул жерде жаштар да катышты, аксакалдар да катышты. Мына бүгүнкү күндө улуу мундун биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз өздөрү айтып атышат. Мына бизге таза коом керек, таза жаштар керек деп. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ошо эртеңки келечек бүгүн таза, жакшы багыт түзүп алыш керек. Жакшы биримдиктүү коом түзүп алыш керек. Эгерде биз бирдиктүү коом түзүп алсак, жаштардын ынтымагын чыңдай алсак, эртең биз ошо журт баштай турган адамдар кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин
ынтымагын чыңдай алат. Ошо максатында. Ал эми жана Украинадагы боюнча биз андай кылууга кызыктар эмеспиз. Ошондой кызыктар ошол кызыктар күчтөргө дагы биз өз сыныбызды айтып келип атабыз. Күч органдарынын сотрудниктери келип бизде кармап кетишти. Биз алгач сурадык, эмне себептен бизди кармап кетип атсыңар десек, бизге маалымат берген жок, буйрук түштү кармап кетти. Биз баргандан кийин жолу айттык, анткени башка туура эмес маалыматтар түшүптүр. Ошол себептен биздин барып ким экенибизди тактагандан кийин сылык койуп беришти. Биз тосуп алып, үнүн угуп, анан жаштар менен жолугуштуруп узатып атабыз. Азыр Жалал Абадка анан Саруу айылына барышат экен. Ошого мындай жаштар чыкса, биз элибиз бата берип, колдоп, ишиңер ийгиликтүү болсун деп узатып койгону бүгүн аябай жакшы болду. Себеби Ош шаарынын эли ушундай ынтымактуу, маданияттуу эл экенин дагы көрсөтө алдык да. Ош шаарында канча кан төгүлбөсүн, биз баары бир эл, улуттук эл экенибизди, биз тарыхый эл экенибизди көрсөттүк. Ош шаары тарыхый шаар экенин көрсөттүк. Демек сиздер мындай жаштарды биз колдоого алышыбыз керек. Мына кече укук коргоо органдарына дагы уюштурулган кылмыштуу топ деп туура эмес маалымат түшкөн экен. Кечиндеси беседа кылып, жакшы оюңар бар экен, ийгиликтерди каалайбыз деп бата беришти.